Bizde en çoğun pazar ошол Ош аты дагы өзгөргөн жок, Ош базар боюнча калды. Эң чоң базар Ош базар. Кичинекей мелкийлер дагы жанына дагы курулуп атат да. Жана строительный тияк базарларычы баардыгы ошол жакта болот. Бүгүнкү күндө. Ошон үчүн эл дагы 24 саат ошол жакта болот. Эң негизгиси мына ошол дагы бир жолу айтып кетейин сиздерге, президентибиздин мына ошол кышында суукта тоңбосун бир шарт түзүп бергиле. Анан азыркы сиз айтып кеткендей акча каражатына сатып албасын деди. Түшүнүңүзбү? Мына ошол аренда менен турсун деди. Ben soodager emesin balam. Ben 90 yaşlarımın, muhallimim. 60 yıldan beri Ankara Üniversitesi'nde işteyim. Prezidentlik reyisin takır giyilme oydu. Büyük daimine bağırdık yerde muhallimlerin bağırıp götürüyorsa çıkar. Ben azı 8 gün çamak çalam. Ya nasıl çıplak yeserim. Ayrıca şıkmalar gelmeye gelip kalışır. Şu var gün sarpoleskan, bağırmak görünür, oşonu bütün boşup gibi emek işte odaskan. Beni suçayla kuradık. Rahmat, menen bunu hökümetке жеткизип берейин эми. Сиздин сөзүңүздү жеткирип барайын, бирок менин полномочияма кирбейт. Айтыңыз. Макул эже, мен түшүндүм апа. Макул. Даже Макул, макул. Берин микрофон. Урматтуу Каны Турунбаевич, мен Бечелова Элмира, билесиз. Мен ушул Кыял базарынын жанында муниципальный рынок боюнча күрөшүп жүрүп, кандай трагедиялар болгонду да элдин баардыгы билет, кыргызстандыктар. Азыр биз ушул Кыял базарынын жанында муниципальный базар, биз ушунча жылдан бери брондорун төлөп, кымбат болгондо кымбат, соцфонддорун төлөп, патенттерин төлөп иштеп келатабыз да ушул убакка чейин. Ал жердеги башкаруу системасы ар кандай болгон, биз эч кандай условияда жок иштеп келдик. Анан эми ошолор деле мындай жоопкерчилик болгон жок чындыгында, мени билесиз. Анан азыркы биздин ишкерлердин талабы мындай болуп атат да. Бизде Ош базарда билесиз ар кандай зданиялар бар, муниципальный базарлар бар, мындай жөнөкөй базарлар бар. Ошолордун баардыгынын эле талабы мындай болуп атат да, бизге месталар сатылабы же бекер берилеби. Сиз ага айттыңыз, аренда төлөп эле отурасыздар деп. Эми бул жерде дагы бир маселе болуп атат. Биздин ар кандай квадрат метрлерибиз бар да. Мисалы менин 4 квадрат метр местам бар, бирөөнүн болсо 6 квадрат метр местасы бар, бирөөнүн 1,5 квадрат метр местасы бар. Анан ошого баардыгына тегиз берилеби? Ошондо мен мисалы үчүн 2 квадрат метр болуп калса, мен 2 квадрат метрим кандай болуп калат? Ошолор боюнча дагы Айныр-айнырыжы. Элмиреже. Анан дагы бир кичине сүйлөп алайын да. Анан ал жерде сразу эле соода болуп кетпейт да. Анан ошого сразу эле бронь төлөгүлө же место төлөө десеңиздер биздин акыбат. Жооп берип коюнчу. Элмиреже, эми сиз билесиздер. Азыр мына өзүңүз элдин астында келип, мына атайын түшүндүрүп берейин, суроолоруна жооп берейин деп мен келдим. Президентибиз жөнөттү. Президентибиздин тапшырмасы. Азыр элдерге бүт түшүндүрүп бердим. Кудай кааласа баардыгы эле түшүндү. Бул сатып алуу боюнча. Бул эми теманы биз козгобошубуз керек бүттү. Экинчиси сиз айтып атасыз, бирөөнүкү 1,5 квадрат жок, баардыгыныкы бирдей болот. Ачыгы. Баардыгыныкы бирдей болот. Муну эл да колдойт. Туурабы? Туура. Үчүнчүсү сиз азыр айтып атасыз, о сразу иштеп кетпейт деп. Сиз ишенип коюңуз. Кудайдын жардамы менен. Ушул көчүп барганда бир күндө Ош базар жабылат, ал Ош базарда мындан дагы жакшы боло каласыз. Ишенип коюңуз. Мындан дагы сонун соода кыласыз. Потому что элдин башка бара турган жери жок болот. Мына ошол жерге барат. Бүгүн жакшы шарт менен, сонун шарт менен отурсун деп атабыз. Эми үчүнчүсүн. Ушул азыр сиз айтып атпайсызбы, муниципальный базар деп. Мен действительно түшүнө албай атам да, кайсы жерде жайгашканын. Кайсы жерде ал? Мен азыр мындай барып көрөйүнчү. Мен көргөн эмесмин, чын айтканда. Мен азыр барып көрөйүн. Анан ошол боюнча мына вице-мэр келди. Мына азыр жооп берип коюшчу. Мен силердин мэрияга караган базар экен, муниципальный дегени мен азыр түшүнүп атам. Мына бир где-то 2 саат болду да. Мен азыр кыял базар деп келем. Азыр түшүндүрүп жооп берип койсун, эгер Рамис мырза келди. Саламатсызбы, мэрдин орунбасары Алиев Рамис. Ооба, бизде могу жерде 2 муниципалдык базар бар. Өзүңүз жакшы билесиз.
Oş pazar jabı menen ошолдо эки базар жабылат сөзсүз. Аны да жабабыз. Азыр ошол стихийный боюнча мына ошол жерге барабызчы. Ошол жерде чечели. Сүйлөштүкпү? Баардык ушул жерге бара алабыз. Ушул жерден чыгып. Азыр мына Ош базардын бүтүрөлү кеттик ушул жерге бара алабыз. Bir вопрос. Азыр мына биздин апабыз сүйлөп атат, угуп коелучу. Эже бериңиз. Ушул жерде Ош базары ачылганда 5-жылдан бери ушул жерде иштеген. Анан кийин мына кыялга киргенбиз. Эми биздин тагдырыбыз эмне болот? Кыялыбыз азыр Ош базары өзүнчө башкарат. Эмне болот? Ош базары сиз калбайсыз, ошо кыялдан кирип атпайбы деп. Жок, ошо кыялга да өзүнчө место берип, 100% берди. Секириште болуш керек деп биздечи жасап аткан жумушту цех. Аны ойлонбоңуз. Ал жерде эртең барганда көрөсүз, чоң адашпасам 1200 орундуу швейный цех курулган. Швейный цех менен биз тагыландырбай. Кане биз колөнөрчүбүз. Биз кийисти жасап. Эми аны сиз биз иш башкармалык чечебиз. Аны элди жана аралаштырбай. Түшүндүм мен сизди. Түшүндүм. Артта калып калат экенбиз. Nima juvalganda bo'lib, turibdi olmay. Тууганда сураныч, сабыр кылалы. Бардыгына жетет сураныч сиздерде. Мына бири-бирибиз туксак, сени берген суроолорго дагы биз дагы түшүнөбүз. Биз берген жоопко сиздер дагы түшүнөбүз. Суранып кетебиз сиздерден, Бул жака дагы бир суроо берет. Сабырыңыздар. Мынакей. Sizler sıra verçilerdi aldığa tutup koysalar ya. Qo'mni ishlar jittiroq olma berib, elimizni pensiyalarga Atmasa kıyalga Bana hoş pazar değil. jiddiy qavlonimizni Ma'qulmi? Hozir To'xtabek telefonda nechani olib qo'ylar? Aytavering.